биринчи окуучуларымдан болуп ушул Багима Аламанова. Аябай жакшы, жоош, татынакай кыз болчу. Берилген тапшырманын баарын аткарчу да. Ошол натыйжасында мына азыр результатты көрүп атасыздар. Бул биринчи эле көргөзмөсү эмес. Бул эми эл аралык көргөзмөлөргө да катышып жүрөт. Кыргыз элинин салты болгон сайма кол өнөрчүлүгү боюнча азыр мынакей Кыргызстанда биринчилерден болуп шакирттерин ээрчитип, үйрөтүп алып бара жатканы мени сыймыктандырат, кубандырат да. Бул сайманы тандап алганымдын себеби менин чоң тайынем уз киши болгон. Анан энем уз киши, анан энемден калып, анан менден кызыма өтүп бараткан нерсени улоо да ошол. Анан биз өзүбүздүн эле үй бүлөбүз менен кете бербей, биз башкаларга да үйрөтөлү деген неме да. Биздин эң негизги максат ушул кийинки муунга калтыруу. Эмебизди, билгенибизди кийинки муунга калтыруу, анан кийинки муунга улап кетүү деген. Бул жерде эң жаш ошо менин кызым болуп атат, 14 жашта. Андан тышкары 20 жаштагы негизи эле ошо жаштардын кызыгуусу саймага аябай көбөйүп атат да, ошол абдан кубантат. Өзүм академияда сабак берем ошо керамика боюнча. Анан ошондуктан мен керамикаларымды да койдум. Андан тышкары менин өзүмдүн сайма боюнча окуучуларым бар. Ой, ичкили, солгонат, буусу, солгон, ой, оңганат. Илгертен калган улуттун каада салтын улантуу бул эскирип унутулуп бараткан саймаларды кайра алып чыгып атат. Эми ал ар бир сайган саймада кандайдыр бир жаратылыштын кооздугун берет экен, өзүнүн ички дүйнөсүндөгү кооздукту алып чыгат экен.